Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Манас Ниязов баштаган 93-төр менен Нуржан Мелисбек уулу башында турган 94-төрдүн оюну кандай болду? Манаска көрөрманы эмне белек кылды? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Бишкекте өтүп жаткан муундар аралык турнирдин бүгүнкү оюндарына токтолсок, алгачкы беттеште 1992-лер, 1991-лерде 8-1 эсебинде утту. 91-лерден жалгыз салымды Абсамат Догдурбек уулу салды. Ал эми 92-лердин курамынан Сейитбек Анарбек уулу менен Бакыт Төлөгөн уулу дубль кылышты. Муну менен 91-лер бардык 4 оюнда тең утулушту. Ал эми 92-лер 3 оюнда 3 жолу жеңишке жетти. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Күндүн борбордук беттешинде 94-төр менен 93-төр кезгелди. 30 секунд ичинде Манас Ниязов эсепти ачты. Бирок биринчи таймдын калган бөлүгүндө 94-төр 3 ула кыргытышты. Алгач Нуржан Мелисбек уулу эсепти теңесе. Андан кийин Майрамбек Рыспеков менен Турат Эмилбек уулу өзгөчөлөнүштү. Экинчи таймдын жүрүшүндө 93-төр Асхат Аскаров менен Эрлан Төлөбековдун жардамы астында эсепти теңеп кетишти. Ал эми акыркы мүнөттө Манас Ниязов жеңиштик салымды салды. Муну менен 92-лер экинчи жеңишине жетишсе, 94-төр экинчи ирет тутулду. Оюндан кийин Манаска көрөрмандары өз белектерин беришти. Манас азыр тетиги жактан көрөрмандар кармак кой бербей турду окшойт, сизди көпкө. Кичине сүрөткө. Анан айтсаңыз, канча бай алып келдиңиз? Каяктан? Бычак алдым, бычак. Бычак алдыңызбы? Көрсөк болобу? Белеке? Белеке. Жазылсар экен, полбан деген. Дажыбы? Мындай бычак койт. Манас деген жазылсар экен. Ай, азыр мен жакындан көрсөтүп коеюнчу биздин көрөрмандарыбызга. Манас белегиң кут болсун. Рахмат чоңолор өзү. Жакшы эле болуп атат буюрса. Бүгүнкү оюн кичине кызык болду окшойт элдерге. Шот тең болуп акырында салып кетти. 1999-дар талаага чыкпагандыгына байланыштуу 2002-лер 3-0 эсебинде техникалык жеңишке жетти. Турнирдин эң жаш командасы 2004-төр 1996-ларды 5-1 эсебинде утту. Исхак Бекболот уулу менен Байтеген Оморбеков 2ден салым салышты. Көк Бөрүнүн жаңы жаш жылдызы Байтеген оюн тууралуу буларга токтолду. Оюн күчтүү болду. 96 жылкы байкелерибиз да мыкты экен. Ушундай оюн күттүңөр беле? Будан да мыкты оюн күткөнбүз негизи. Жери оор болуп кичине. Аттар жүргө койду окшойт. 1989-дардын командасы 3-1 эсебинде 88-лерди утту. Бул оюнда Рустам Таналиев 2 ула кыргытты. Аластын жигиттери бизде баягы өзүбүздө поколение болбоду муундар арасында. Ошол жактан аттар устурам болуп калды. Ат таппай да бир аз маселелер болду. Ошондон улам кээ бирөө бошой албай, өздөрүнүн жеке жашоо жумуштарынан бошой албай, ушундай болуп калды. Чүйдүн балдары негизи сөз чыгып кетиптир көбүнчө. Чүйдүн балдары орун бербей коюптур таласка деп. Андай болгон жок. Чүйдүн балдарына арата рахмат. Таласка деп 5 орун берген. Таластан 5 балага 5 орун берген. Тилекке каршы ошо кээ бирөөнүн өзүнүн жумуштары менен, кээ бирөө ат жок, ушундай келе албай калды.